Президент Касым-Жомарт Токаев Казакстан Кыргызстандын ири соода өнөктөштөрүнүн жана инвесторлорунун бири экенин билдирди. Акыркы 15 жылда Кыргызстанга 1 миллиард доллардан ашык акча салдык. Казак инвесторлору кыргыз экономикасын жана социалдык абалын жакшыртууга салым кошууда. Айрыкча жумуш орундарын түзүүдө, өндүрүш секторунда жана каржы рыногуна көңүл бурулууда. Мындан улам инвестициялык алаканы колдоо жана коргоо жөнүндө сүйлөштүк, деди Казакстандын президенти. Ошондой эле казак президенти эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасындагы товар өткөрүү маселесине токтолгон. Токаев жалпы жонунан эки өлкө ортосунда 180 документке кол коюлганын айтты. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгында казак тарап Кыргызстанга коронавирус менен күрөшүү үчүн жардам жиберүүгө даяр экенин билдирди. Президент Садыр Жапаровдун Казакстандагы мамлекеттик сапарынын алкагында 7 документке кол коюлду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Бирок маалыматта техниканын көлөмү, суммасы жазылган эмес. Сапардын жүрүшүндө төмөнкү документтерге кол коюлду. Кыргыз-казак өкмөттөрү ортосунда кайтарымсыз аскердик техникалык жардам көрсөтүү, улуттук спорттун түрлөрүн жана элдик оюндарды өнүктүрүү, коргоо министрликтеринин кызматташтык тууралуу иш-чаралардын планы, 2021-2022 жылдарга карата Кыргызстандын экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы менен Казакстан соода жана интеграция министрликтеринин биргелешкен иш-аракеттери, тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы кызматташтык программасы, санариптик өнүктүрүү тармагындагы меморандум, электр энергиясын алмашуу жөнүндө протокол. Нур-Султан шаарында Манастын жана Чыңгыз Айтматовдун эстеликтери, ошондой эле Бишкек шаарында Абай Кунанбаевдин эстелиги орнотулат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров менен Казакстандын мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев бүгүн 2 мартта Нур-Султан шаарында болуп өткөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында маалым болду. Эки тараптуу жолугушууда президенттер биргелешкен телекөрсөтүү долбоорлорун, көргөзмөлөрдү, фестивалдарды жана башка маданий иш-чараларды өткөрүүгө көмөк көрсөтүүгө, жалпы тарыхый жана маданий мурастарды сактоо жана илгерилетүү максатында аракеттерди консолидациялоого даярдыгын билдиришти. Құрметті Садыр Нұрғожаұлы, ең алдымен Қазақстанға қош келдіңіз деп айтқым келеді. Сапарыңыз өте маңызды. Өзіңіз президент ретінде алғашқы мемлекеттік сапармен Қазақстанға келіп отырсыз. Бұл Қазақстанға деген үлкен құрмет деп есептейміз. Сапарыңыздың рөлі, мағынасы айрықша деп айтуға болады. Себебі бұл сапар екі еліміздің арасындағы қарым-қатынасқа үлкен серпін береді деп сенеміз. Шын мәнінде сапарыңыздың бағдарламасы кең ауқымды. Сондықтан біз бүгін ең өзекті мәселелер бойынша пікір алмасамыз, тиісті келісімдерге қол жеткіземіз. Рахмет, урматтуу Касым-Жомарт Кемелұлы, урматтуу казак бауырдоштор. Биринчиден сиздердин мага Казакстан жергесине келип кетүүңүз менен чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылыгымды билдиремин. Сиздер менен бүгүн аман-эсен көрүшүп отурганыма өтө кубанычтамын. Биз казак менен кыргыз бир тууган элбиз. Бул бир тууганчылыгыбызды Қазақтың ұлы ақын жазуучусу Жубан Молдағалиев ағабыз 4 сапырменен айтып кеткен. Ал мындай деген: мен қазақпын, қырғыз ол туысқаным, бірге тартқан тарланның құйысқаным. Анамызда қара көз бір қыз балким, бөліп берген егізге уысманым. Мына ушул 4 сап ырдын ичине ушу кыргыз менен қазақтың қандай ел екенін, қандай бір-біріне жақын екенін терең мааниде түшүндүрүп кеткен. Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо күзүндө өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Казинформ маалымат агенттигине берген маегинде билдирди. Ал алдыдагы шайлоолор таза өтөрүн, мурдагы президенттердин катасын кайталабай турганын белгилейт. Жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өтөт, референдум белгиленген. Алдыда биз мыйзамдуулук жана калыстыкты орнотобуз. Албетте анын баарын 1 жылда ишке ашыра албайбыз. Ал үчүн 2-3 жыл керек деп кошумчалады өлкө башчысы. Бардыгына бирдей болуш керек. Ал менден баштап кетмен чапкан дыйканга чейин бирдей болуш керек. Мына биз бүгүн ошол мыйзамдуулукту, ошол адилеттүүлүктү орнотуп атабыз. Бирок муну менен биз 1 жылдын ичинде эле бардыгын тимеле жипке тизгендей кылып, мындай бир идеальный кылып алып кете албайбыз деп айтпайбыз. Анткени 30 жылдан берки чирип калган системаны бир жипке тизип алып кетиш үчүн бир 2 жыл, 3 жыл убакыт керек болот. Албетте кемчиликтер бар. Анча-мынча, бирок андай болбой койбойт. Иштебеген адам жаңылбайт дейт.
сөзсүз анча мынча кемчиликтер болот, бирок аны биз моментально оңдоп, түздөп кеткенге болгон күч аракетибизди жумшап атабыз. Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирустун биринчи толкунунда мамлекетке 3,5 миллион сом зыян келтирген. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда, коронавирус менен күрөшүү иштеринин алкагында Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан бүткүл дүйнөлүк банкынан бөлүнгөн акча каражатына дары-дармектерди, алардын катарында лупинавир, ритонавир препараттарын сатып алуу жагы каралган. Ал эми коронавирус илдетине чалдыккан адамдарды дарылоо боюнча убактылуу клиникалык колдонмонун 3-чү версиясына ылайык азыркы учурда дарылоо процессин жүргүзүүдө лупинавир, ритонавир препараттары колдонулбайт. Андыктан Саламаттыкты сактоо министрлигинин ошол малдагы жетекчилиги жана башка кызмат адамдары тарабынан калидавир препаратын сатып алууга мамлекеттик бюджеттен 3,5 миллион сом мыйзамсыз сарпталып, натыйжада мамлекеттин кызыкчылыгына зыян келтирилген. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Бир айда коронавирустан 50дөн ашык киши кайтыш болду. COVID-19га каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб 2-мартта билдиргендей, Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде вирус Бишкекте дагы бир бейтаптын өмүрүн алды. Бир күндө вирус 57 кишиден жаңы аныкталды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган 2020-жылдын март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун жалпы саны 1467 кишиге жетти. Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келген дары-дармектер аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Манас бажысынын кызматкерлери 25 февралда эл аралык Манас аэропортунан 3-чү өлкөдөн келген, декларацияланбаган ар кандай дары-дармектердин түрлөрүн таап чыгышты. Анын жалпы салмагы 20,2 килограмм. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөөгө караштуулугу боюнча өткөрүлүп берилди. Кыргызстандагы юристтер коомчулугунун өкүлдөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорундагы 80 өзгөртүүнүн 31 мыйзамдык саясий жактан коркунуч жарата турганын айтып чыгышты. Бул тууралуу жергиликтүү ЖМКлар жазып чыгышты. Юрист Таттыбүбү Эргешбаева тобокелчилик туудура турган жоболорду атап, жыйынтыгы мыйзамдык баш алмандыкка алып келиши мүмкүн экендигин айткан. Мурдагы реформада Конституцияга 61 өзгөртүү сунушталган эле, азыр 80 өзгөртүү киргизилүүдө. Анын бир катары мыйзамдык баш алмандыкка алып келиши мүмкүн. Анда ачык сөз, жарандардын тынчтык митинг, жыйындарды өткөрүш боюнча жоболор толугу менен каралып, кандайдыр бир чектөөлөр коюлуп жатат. Бул демократиялык баалуулуктарга каршы келет, дейт юрист. Ал президенттин ыйгарым укуктары күчөтүлгөнү менен жоопкерчилик күчөтүлбөй, импичмент бойдон калып кеткенин кошумчалады. Бийлик Конституциянын жаңы долбоорун быйыл апрелде референдумга койгону жатат. Долбоор ушул жумада Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинде, андан кийин жалпы жыйында каралаары күтүлүп жатат. Салык декларациясына кабыл алуунун 2-чи этабы башталды. Белгилүү болгондой, бул иш ушул жылдын 1-апрелине чейин жүргүзүлөт. Бул убакытка чейин мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, анын ичинде патенттик негизде салык төлөгөндөр, менчигине салык салынуучу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү бар жана жер участогу бар жеке жактар декларациясын тапшырууга милдеттүү. Ошондой эле ишкана катары каттоодон өтпөгөн дыйкан жана фермердик чарбалар декларация тапшырышы шарт деп айтылат маалыматта. Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевке карата мыйзамсыз баюу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Маалыматка караганда, Алиярбек Абжалиев Жогорку кеңештин депутаты болуп туруп, ошондой эле Кыргыз Республикасынын экс-президенти менен тууганчылык байланышын колдонуп, мамлекеттик органдардын ишине активдүү кийлигишкен. Абжалиев мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөндө 20дан ашык элиталык пәтерлерди, Бишкек шаарынын ВИП шаарчаларында турак үйлөрдө, Ысык Көл облусундагы пансионатты, Ысык Көл жана чүйдөгү жер тилкелери, ошондой эле Туркияда жана Бириккен Араб Эмирлигиндеги кыймылсыз мүлктөрү бар экени аныкталды, деп айтылат маалыматта. УКМКнын маалыматына караганда, сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Абжалиевдин булардан башка дагы көмүскө мүлктөрүн аныктоо аракеттери уланып жатат. 54 жаштагы Абжалиев 2015-жылы парламенттин 6-чакырылышына депутат болуп шайланган. Октябрь окуяларынын катышуучулары наразычылык билдирип, бийликке кайрылуу жасашты. Алар өткөн жылдын 5-6 октябрында койгон талаптары дагы деле аткарылбай жатканына кейишүүдө. Биз 5-октябрда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу, люстрация кылуу талабы менен чыкканбыз. Жаңы жүздөр келсин дегенбиз. Ошол кездеги мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековду, Ички иштер министрлигинин мурдагы башчысы Кашкар Жунушалиевди, УКМКнын мурунку төрагасы Орозбек Опунбаевди жоопко тартууну талап кылганбыз. Себеби ошол башаламандыкта
150 киши ар кандай даражадагы жаракаттарды алып, бирөө каза болгон, дешет нааразы тарап. Алар президент Садыр Жапаровго парламенттик шайлоонун жыйынтыгында мыйзамсыз жеңишке жеткен делген 3 партияга Мекеним Кыргызстан, Биримдик жана Кыргызстан партияларына юридикалык баа берсин деген талап менен кайрылышкан. Азыр бул боюнча жооп жок. Бизди эч ким укпайт, көрбөйт, дешет Октябрь окуясынын катышуучулары. Улан Узун Кайман аты менен таанымал уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Улан Барчакеев кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Барчакеев 1-мартта Бишкекте кармалды. УКМК тарабынан тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында ал тарабынан кылмыш иш-аракеттерин жасоо жагдайлары жана анын кылмышка байланыштуу иштери аныкталды деп айтылат билдирүүдө. Барчакеев убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкекте 5 пәтердин акчасын алып качып кеткен жаран кармалганын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда, 2 жаран 2019-жылдын 4-мартында 5 пәтерди кеңсеге алмаштырып берүү убадасы менен акча алып качып кетишкен. Алдангандар 21 миллион сом зыян тартышкан. Шектүүлөрдүн бири кармалып 2 айга камалды, экинчиси издөөдө. Кытайлык жаранды тоногонго шектүү делип 2 киши кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, ушул жылдын 20-февралында ички иштер органдарына чет элдик жаранга кол салуу болгондугу тууралуу билдирүү келип түшкөн. Анда кытайлык жаран бир нече бейтааныш кишилерге карата чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Ушул жылдын 19-февралында Чүй облусундагы Кант шаарында өздөрүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары тааныштырган белгисиз 5-6 киши чет өлкөлүк жаранды ак түстө унаага күч менен салып, Карабалта шаарын көздөй алып кетишкен. Маалым болгондой, шектүүлөр кытайлык жарандан 5100 АКШ доллардан кем эмес акча каражатын талап кылышкан. Ошондой эле алар жабырлануучунун жанындагы 5000 сомун алып, өзүн Бишкекке алып келип ташташкан. УКМК өлкөдөн 59,5 миллиард сомдун тийиштүү салыгын төлөбөй сыртка чыгаруу ишине шектүү катары финансы полициясынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчисин кармады. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, финансы полициясынын кызматкерлери башка жарандар менен бирге кылмыштуу кирешилерди адалдоого жана ири өлчөмдөгү каражаттарды чыгарып кетүү үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүшкөн. Ырчылар Анжелика Кайратова менен Гүлзада Рыскулова Бишкек шаардык кеңешке шайлоого аттанышат. Белгилүү болгондой, Анжелика Кайратова биздин эл, Гүлзада Рыскулова Бүтүн Кыргызстан партиясы менен шайлоого катышат. Белгилей кетсек, 11 апрелде Бишкек Ош шаардык кеңештерине жана 448 айылдык кеңешке шайлоо өтөт. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн 27 партия катталды. Ал ортодо жаңы конституцияны кабыл алуу боюнча референдумду 11 апрелге дайындоо сунушталды. Азыркы тапта конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет жаңы конституциянын долбоорун карап жатат. Жыйында жогорку кеңештин депутаты, конституциялык кеңешменин мүчөсү Бактыбек Турусбеков баяндама жасап, референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосуна кошуп, 11 апрелде өткөрүүнү колдоп берүүнү өтүндү. Бишкек шаардык кеңешине жана региондордогу айылдардагы жергиликтүү кеңештерге шайлоо 1 ай 10 күндөн кийин, тагыраагы 11 апрелде өтөт. Азырынча талапкерлер такталып, партиялар бири-биринен озуп, документтерин аймактык шайлоо комиссиясына ташууда. Өлкө боюнча 61 партия бул шайлоого катышууда. Биз региондорду кое туруп, өлкө борбор болгон Бишкек шаарындагы 27 партия катышып жаткан шаардык кеңештин шайлоосуна көз чаптырсак. Бишкек шаардык кеңешинин өзүнүн бюджети, өзүнүн түзүмү, өз алдынча көз карандыс уюм катары эсептелет. Тагыраагы шаарга тийиштүү чечимдерди өзү кабыл алып, мэрди шайлоодо далушулардын колунда. Жогорку кеңеште 6 миллион элге 120 депутат болсо, Бишкек шаарындагы 1 миллионго жакын элге 45 депутатты мандат менен камсыздайт. Шайлануучу мөөнөтү 4 жыл. Андыктан бул шайлоого деле капчыктуу, шаарда көп бизнеси барлар, базарлары бар, олигархтар көбүрөөк кызыктар. Маселен, Бишкек шаардык кеңешинин токтому шаардын аймагында турган менчиктин түрүнө карабастан бардык ишканалар, мекемелер, уюмдар, кызмат адамдар жана жарандар тарабынан аткарылууга милдеттүү. Ошентип, бул билинбеген бирок бийлиги чоң мандат үчүн 11 апрелде өтүүчү шайлоого 27 партия ат салышып жатат. Алардын ар биринен эле 70 адамдан эсептесек, талапкерлердин тизмеси 1890 адамды түздү. Эми партиялар тууралуу. Мисалы, президенттик шайлоого катышкан Мөлбулак кредиттик компаниясынын башчысы Бабур Төлөбаев Ата журтум Кыргызстан деген партия менен чыгууда. Бирок бул да талаш жаратты. Себеби партия каттоодон кайра өткөндүктөн
шайлоого катышууга укугу жок дешүүдө. Мурда Бишкекке мэр болгон Нариман Тулеев Ак бата деген партия менен ат салышам дейт. Бирок 10 күн мурун эле биздин эфирден башкача айтып берген. Эгер тарыктасаң, анда иштеп дейт эткенсиң. Ана мен ошону айттым. Ушул канча иштейм? Эгерде мен арыктасам, анда иштеди деп айтсаңар болот. Кетип атканда мен ушул түштүм, 6 килограмм барып таптырым. Анан кандай иштедим, эмне кылып иштедим, муну ал эл өзү билет. Мисалычы, Эмгек деген партия атактуу Салымбековдордун партиясы. Шаарда ири бизнестери бар. Салымбековдор эмнеге себептен бара жатканы айтпаса да белгилүү. Ошондой эле Улуу журт партиясы ичара келише албай эмтен ызычуу болушууда. Улуу журт партиясы мына Бишкек көркөмүшкө өткөн жок, каттала алган жок. Себеп дегенде биз 17 кандидат алып кетип калдык. Буларда 74 адам дептеп чогултушкан. 17 алгандан 57-58 калды. Аларды каттап алган жок. Эми жакында партиялардын ичине катылган, мурда кийин кайда иштеген, кайсы партиядан кайсы партияга секире качкан талапкерлердин тизмеси чыгат. Дал ошолордон да кеңири маалымат берүүгө аракет кылабыз. Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрү быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө онлайн каттоодон өтүшөт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин мектепте жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Усеналиев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында быйыл ЖРТ 17 майдан 23 майга чейин өтөт. Ага мурдагы жылкы бүтүрүүчүлөр да катыша алышат. Онлайн каттоо testing.kg сайты аркылуу 26 февралдан 9 апрелге чейин жүргүзүлөт.